Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, акыркы маалдарда айрыкча чек ара кызматынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кошулгандан бери мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президентибиз Жапаров Садам Кожоевичтин түздөн-түз көрсөтмөсүнүн негизинде чек ара кызматыны чыңдоо аракеттери жүрүп жатат. Аны коомчулугубуз да жакшы көрүп атат. Акыркы маалдарда ушу президентибиздин берген тапшырмаларын аткаруунун негизинде чек ара кызматына техникалар, жаңы курал жарактар, жаңы ок дарылар жана социалдык жактан камсыздоо зарплаталары боюнча көптөгөн иштер жүргүзүлдү. Мен ойлойм, бул иштердин баардыгы чек эмес, мындан ары дагы мындай жумуштар жүргүзүлөт. Бирок ошону менен бирге айтып кетиш керек, чек ара кызматынын чек арачылардын кызматы бүгүнкү күндө өтө оор, өтө жооптуу жана бул жерде мекенчил гана адамдар, патриот адамдар гана кызмат кылышы мүмкүн деп эсептеймин. Себеби акыркы маалдарда дүйнөдө болуп аткан ар түрдүү кырдаалдардан чыгышына себебине байланыштуу азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо өтө кыйын болуп баратат. Биздин мамлекеттин ичиндеги азык-түлүктү башка мамлекеттен келген азык-түлүктөрдү коңшу мамлекеттерге ташып чыгып кетип атышат. Ошону токтотуу боюнча өтө чоң иштер жүргүзүлүп атат. Мунун баарын чек арачыларыбыз аткарып атат. Биз ошондуктан чек арачыларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы чек арачылар менен чогуу мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздоого түздөн-түз милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын өздүк курамын жана ардегерлерин чек арачылар күнү менен куттуктаймын. Бүгүнкү күндө биз мекен чегинде коргоочуларды, ата журт коопсуздугун жана жарандарыбыздын тынчтыгын камсыздагандарды кадырлайбыз. 1999 жылдын 28 майында Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы түзүлгөн. Дал ушул күн Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасын кайтаруу жана коргоо тутумун түзүлүшү башталган. 23 жыл аралыгында чек арачылар Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча коюлган тапшырмаларды абийирдүүлүк менен аткарып келишет. Акыркы жылдары биздин чек арачылар өзүнүн жогорку кесипкөйлүгүн далилдеп, өтө татаал деп эсептелген тапшырмаларды татыктуу аткарып, күчүрмөн кырдаалдарда чыдамкайлыгы менен эл жүрөктүүлүгүн бир канча ирет далилдей алышты. Биз күчүрмөн кызмат учурунда эли жерин коргоп, өз жанын аябай курман болгон чек арачыларды ар дайым жүрөгүбүздө сактайбыз. Аскердик милдетин аткарып жатып курман болгон капитан Ыгышев Курманбек, прапорщик Муминов Равшан, прапорщик Бекзат Юлдашев, капитан Кубанычбеков Эсентур, капитан Манасбек уулу Нурсултан сыяктуу аскер кызматчыларыбыз патриотизм менен бийик күчтүүлүктүн чыныгы үлгүсү боло алышат. Урматтуу жолдоштор, ушул күнү чек ара кызматынын ардагерлерине өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Чек арачылардын азыркы мууну сиздер түптөп кеткен салттарды абийирдүүлүк менен улантып, Кыргыз Республикасы улуттук кызыкчылыктарын ишенимдүү коргоп жатышат. Урматтуу чек ара кызматынын ардагерлери, сиздерди ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөгөнүңүздөр, аскердик антты жана милдетти бекем аткаргандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Жолдош чек арачылар, учурда жер жүзүндө чакырыктар менен коркунучтар аз эмес. Ошондуктан биздин алдыбызда мамлекеттик чек араны ишенимдүү кайтаруу боюнча бир катар тапшырмалар турат. Мамлекетибизге эл аралык террористтер менен экстремисттердин кирүүсүнө жол бербөө, чек аралык кылмыштуулукка, аткезчиликке, наркобизнеске жана мыйзамсыз миграцияга ишенимдүү бөгөт коюу зарыл. Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Жапаров Садам Кожоевич көрсөтмөсүнүн негизинде чек ара кызматын өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Өздүк курамдын айлык маянасы көтөрүлдү. Чек ара инфраструктурасы өнүктүрүлүп, аскер кызматчылары үчүн чек ара заставалары жана турак үйлөр курулуп жатат. Чек ара кызматынын ыкчам, техникалык жана кадрдык мүмкүнчүлүктөрү өнүктүрүлүүдө. Алгачкы жолу Кыргыз Республикасынын бюджет эсебинен чек ара кызматы үчүн куралдардын, аскердик жана автоунаа техникасынын заманбап үлгүлөрү сатылып алынды. Бул иш-чаралар чек араны кайтаруунун эффектүүлүгүн жана
çegara kızmatının küçülmön potansiyalını joğorlattı. Sizler mından arada öz milletingizdi taң atkarıp, Atajurttun erkin yaşoosuna çoң salым koşoruңуздарга işenemin. Так. Дайрбыз. Кунчбек Кадыршевич, скажите, пожалуйста, вот практически каждый день появляется информация о том, что в том или ином месте, да, где-то задержали контрабанду, пресекли. То есть сейчас пограничная служба стала работать как-то по-новому. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, я всех наших уважаемых пограничников и их семей поздравляю с днем сегодняшним, днем пограничника, с сегодняшним праздником. Всем желаю удачи, успехов, так как служба, пограничной службы является очень рискованной, но при этом она является очень почетной. А так, если мы расскажем о наших буднях, которыми каждый день происходит работа по охране государственной границы, после объединения пограничной службы к Государственного комитета национальной безопасности со стороны государства, со стороны главнокомандующего вооруженных сил президента нашей страны, уважаемого Садыра Нургожевича Джапарова, было дано поручение об укреплении материально-технической части пограничной службы, об оказании им помощи по социальным проектам, по всем другим направлениям. Выполняя поручение главнокомандующего, руководство Государственного комитета национальной безопасности, пограничной службы в последнее время начали обеспечивать всеми необходимыми нужными вещами наших пограничников, в том числе военной техникой, боеприпасами, вооружениями. В последнее время начали строить дома для наших пограничников, подняты заработные платы и другие социальные отчисления. А если рассказать те происшествия, которые происходят во время нашей службы, да, действительно, наши границы, особенно южные границы нашей страны, это Баткенские области, границы с Узбекистаном, они еще не завершены, делимитация демаркационной работы, поэтому приходится там как бы усиленно нести службы и пресекать все нарушения, происходящие на границе. В последнее время в связи с происходящими событиями в мире, в регионе, очень много стало обеспечения страны продбезопасностью. Много продуктов питания контрабандным путем выезжает, то есть завозится в другие страны. Нам, пограничникам, приходится все это останавливать физической силой, возможностями, естественно, в соответствии с законодательством нашей страны. При совершении данной работы приходится очень много трудиться, днем и ночью находиться в разных труднодоступных местах границы и пресекать эти нарушения. Поэтому я еще раз благодарю наших пограничников за службу, за то, что они охраняют нашу границу, обеспечивая безопасность нашей страны.